Adep gibi ol, adebingdi saktagın. Jaman işke kolumdu senin albagın. Kitap okup, köp maşıgıp, kızıgıp, özgörlüğü bir kadar başladın. Деген сөзді не түсіндіреді? Бұл сізге ишенет деген сөз. Бала ушундайда ишенет дагы, анча-мынча майда нерсеге көңүл бурбай коюп, ошол учурда бала эмне кылып жүрөт экен? Коопсуз нерселерди жасап жүрөт экен. Жоксо кандайдыр кылмыштын уурулугун түрүн өткөрүшүн. Же рекетчилик бөлүмүндө сашыгын. Көрдүңүзбү? Мына ошол учурда да ата-эне бизге ишеним бердиби? Биз ошол ишенимди алышыбыз керек экен, акташыбыз керек. Эми рекетчилик деген айтып өттүк, кылмыштуулуктун себеби рекетчилик деген жак. Бул англис тилинен которгондо эмне түшүндүрөт? Зордук, зомбулук. Рекетчилик жүрүп атыптыр деген сөз, зордук, зомбулук көрсөтүп жатыптыр деген сөз түшүндүрөт. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда. Жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмең, өзгөртөсүң келечекти бирсең, өзөгүсүң жаңы күндүн билсең, адамдарга үлгү болуп дайым, жашагысы келгендей сен жүрсөң. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Курдуна берип байламба. Атың өчпөй жашасың. Буюмдуу жанагы бирөөгө закы келтирип, жанагы мындай туура эмес жолго тууралуу. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра.